Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Айзада Сулайманова. Алгаш чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Дүйнөлүк банктын эсебинен ооруканалар оңдолууда. Кызматын өтөп бүткөн аскерлер запаска бошотулуп, жаңылары чакырылды. Путин менен Жапаровдун сүйлөшүүлөрү бүгүн 24 февралда Москвада болот. Россияга иш сапары менен бара турган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен президент Владимир Путиндин сүйлөшүүлөрү бүгүн Москвада болот. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматынан билдиришти. Саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү орус-кыргыз кызматташтыгынын абалын жана андан аркы өнүгүү келечегин кароо. Ошондой эле Евразия мейкиндигиндеги интеграциялык бирикмелердин алкагында өзара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоо пландаштырылууда, дейт маалыматта. Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы билдиргенде, Садыр Жапаров ошол жылдын 24-25 февраль күндөрү Россияга мамлекет башчысы катары биринчи ирет элдик сапарын жасайт. Бүгүн 24 февралга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 824 миллион куб метрди түздү. Мындай маалыматты электр станциялары актын билдирүүсүндө айтылат. Суунун агып киргени секундасына орточо 212 куб метр болсо, агып чыгуусу 597 куб метр. Ал эми 2020 жылы 24 февралда суу сактагычтагы суунун көлөмү 12 миллиард 667 миллион куб метр болчу. Россия Кыргызстанга 5 миллион доллардан ашык өлчөмүндөгү грант бөлдү. Бул тууралуу Россиянын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин маалымат кызматы кабарлады. Россия Федерациясынын өкмөтү Баңгизаттын мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга кайтарымсыз түрдө 5 миллион доллардан ашык көлөмдөгү грант бөлгөнү айтылды. Маалым болгондой, материалдык, техникалык жана каржылык жардам 2021-2022 жылга карата Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүү каршы кызматын көрсөтүлөт. Президент Садыр Жапаров кызматын өтөп бүткөн жоокерлерди запаска бошотуу жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөйм дегендер март-май айларынан баштап кабыл алынат. Документке ылайык 18 жашка толгон жана чакырууну кийинге калтыра албаган эркек балдар өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө, башка аскердик түзүмдөргө жана аскердик кызмат каралган мамлекеттик орган кызматтарына чакырылат. Ал эми аскердик жана альтернативдик кызматын өтөп бүткөн аскер кызматчылары куралдуу күчтөрдүн катарынан запаска бошотулат. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ооруканалардын капиталдык оңдоп түзөө иштери аяктоодо. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, учурда Борбор калаадагы 2 медициналык уюм COVID-19 инфекциясына чукул даярдануу долбоорунун алкагында Дүйнөлүк банктын эсебинен оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жандандыруу патология бөлүмдөрүнүн оңдолуп, саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы улуттук госпиталдын 24 бөлүмү иретке келтирилүүдө. Алар 2020 жылдын июль айынан COVID-19 менен ооругандар үчүн кайрадан иштелип чыккан. Графикке ылайык бардык медициналык мекемелердеги оңдоо иштери ушул жылдын февраль айынын аягына чейин бүтөт. 22 февралда маалымат агенттигинин биринин жетекчиси 84 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 203 берене боюнча иш козголгон. Кармалган адам арыз ээсине мас абалындагы кайгуу кызматынын кызматкерлерине түшүп калган видео материалды өчүрүү үчүн акча талап кылган деп айтылат маалыматта. Кармалган адам УКМКнын төргөө абагына киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Жалпыга маалымдоо каражаттардын маалыматына ылайык кармалган адам Кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мухамбетова болгон. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биздин эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.